алейкум, Кыргыз Уста YouTube каналынын жамааты. Сиздер менен кайра көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Биз YouTube каналда 1126 подписчик болупбуз уже. Активный катышып, видеолорду просмотр көрүп атканы үчүн чоң рахмат. Ким подписка боло болсо, подписканы басыңыздар. Сиздер үчүн бул жөнөкөй эле. Bir кнопканы басып коюш мен үчүн өтө кубанычтуу. Бул видеодо мен сиздерге Wildberries программасы жөнүндө айтып бергим келди. Wildberries'тен кантип заказ кылат, аны кантип көрүп турат, ошол функциялар жөнүндө айтып берем. Мен Wildberries'тен бир товар заказ кылдым эле. Ал удаление катушка. Бул кийим тазалоочу. Бизде көбүнчө Кыргызстанда кийимдерибиз түлөп кетет. Вот именно кыргыздар үчүн эң пайдалуу аппарат. Xiaomi компаниясынан чыгарылган экен. Азыр мен сиздерге бул сүрөтүн могул жерге көрсөтөм. Вот атыны точно таппадым. Баасы 750 рубль экен. Орточо эле баа жакшы, өзүнүн качествосуна жараша. Бул товар эмнеси менен мага жакты. Бул товар биринчиси оригинальный, экинчиси батарейка салбайсыз, өзүнүн заряды менен иштейт экен. Samsung'тун любой зарядкасы түшөт экен. Үчүнчүсү бул гарантиясы бар. И 1,5 саат ошол бир заряд алганы менен иштей берет экен. Ошону бүгүн товар келиш керек эле Wildberries'тен. Бирок негедир кечигип жатат. Мен ал товарды 10-числодо 10-июлда заказ бергенмин. 12-14-гө чейин ориентир менен келет деген, бирок келбеди. Андан кийин жылып кетти. 18-нен 20-га чейин деген болчу. Уже бүгүн 21-и чота кармалып жатат. Азыр карасам, уже менин ала турган жериме келип жатат экен. Пункт выдачи деп коет. Ошол товарды кантип аламын, программасынан кантип карап турасыз, отслеживание деп коет. Ошону сиздерге айтып көрсөтүп берем. И обзор кылып берем. Товарды кантип алдым, товарды кантип распаковка кылам. Өтө кызыктуу болот тургандар. Алыстабай видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен сиздерге кыскача бир видео кылып берем. Бул жактан мен кантип алып продуктаны заказ кылганымды Wildberries программаны көчүрүп, поиска удаление катушков деп жазгам. Удаление катушковду булар полный мага жаккан эмес, мындай китайскийге окшош. Анан кийин мына Redmi'ники могул жаап калды да. Redmi компанияныкы ушундай экен. Анан бул 922 рубль дейт. Мен 750 рубль калган болчумун. Корзину кылгам. Корзину кылып туруп купитти баскам. Бул жерге мына пункт выдачаны адрести жазасыз өзүңүзгө. Обычный товар бесплатно доставка 25-не 27-сине чейин дейт. Карта номерди жазасыз и оплатитти басасыз. Оплатитти баскандан кийин бул жакта үстүндө программа кайра кирейин. Үстүндө мынакей покажите код сотрудника пункта выдачи деген QR коддун жанында доставка поездки еще не доставлен деп чыгат да. Бүгүн мага товар келди. Мына ошол QR кодду мен сотрудникке көрсөтүшүм керек. Барастагын QR кодду көрсөтсөңүз эле ал сизге товарды берет. Мынакей мен уже алдым товарды. Мынакей мен товарым 750 рубль дейт. Зарина Ахон дейби, ушундай адам жибериптир. Мынакей. Ушун заказ кылган болчумун, азыр сиздерге көрсөтүп берем. Мынакей туугандар, келдим адреске. Алтуфьевское шоссе 28. Пункт выдачи ушул жерден алам. Азыр кирип көрөйүн. Ушундай жерде кабыл берет экен заказды. Программада QR кодду көрсөтөт экенсиң, мына ошо QR код боюнча берет экен. Мынакей посылканы өтө калың кылып скотчтоп упаковка кылыптыр. Азыр үйгө алып барып силерге ичини распаковка кылып көрсөтөм. То есть силерге дедим го, сиздерге. Мынакей распаковка кылабыз эми товарды. Азыр
кайчыны алып, так, içini açarız. Oh, скотчты öyle berip turgan. Öyle skoçtap dur. Так. Молодец, ким болса дагы, чтобы товар ээсине жакшы жетсин деген ниетте ушинтти да ал дагы. Эми кыйын болуп атат. А мен батыраак ачкым келип атат. Мен бул жакта дагы скотч бар экен, мынакей. Так, дагы бул жакта ачабыз. Кара пленка менен неме кылып коюптур. Ороп. Бул Redmi'ники эмес го? Мени алдап коюптур, туугандар. Мени алдап коюптур. Мен Redmi'никин заказ кылгам да, ал жакта Redmi'нин сүрөтү турган да. А бул жерде башка эле сүрөт, караңыз. Мынакей ушундай да ситуация болуп калат экен. Эми буга эмне кылабыз? Айла жок, ачып беребиз эми. Товар келди уже 11 күн күттүм. 11 күн күтүп араңдап келгенде ушундай болуп калып атат. Мынакей. Мондай бар экен. Бул кийим тазалайт окшойт. Дагы бир ийнеси кошулуп берилиптир. Провод. Неме, ийнени тазалаган щетка. И өзү катушканы. Мен ойлогом Redmi'ники заряд менен келет деп айтып атпадым беле видеодо. Андай болбой калды. Ушундай экен. Бирок бул да жакшы экен, мынакей чоң. Сонун экен. Кандай болду түшүнбөй калдым азыр. Мощный иштейт экен. Так. Заряд бул жерден экен, бул жерге мына заряд сайып, мындай токко сайып экенсиң. Эң өкүнүчтүү жери бизге мен ойлогондой Mi Redmi'никини заказ кылган болчумун, бирок ушундай келип калды. Эми эмне десем, жакшылап окуп, карап, полный этияттап заказ кылыңыздар туугандар, мынакей. Видео жаккан болсо лайк басабыз, комментарий калтырыңыздар. Эмне деп ойлодуңуздар? Подписканы унутпайбыз.